Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu nusalli ala rasulihil kerim. Amma ba'd. Assalamu alaikum urmatlı cemaat. Birinciden bütkül alamdı çok yerden jaratkan, oşol zattın buyruğu menen taң atıpta kun batkan, çınığı jaratuvchi Allah Taalaga çeksiz maktolar bolsun. Jana paygambarыбызга жүрөгүбүздүн эң эле төрүнөн чыккан салаваттар жана саламдар болсун. Мактоо жана салаваттан кийин Аллах Таала сиз биздин ушул убакка чейин кылган кыраатыбызды, окуган намазыбызды, туткан орозобузду, берген садакабызды, дегеле ар бир кылган жакшы иштерибизди толугу менен кабыл кылган болсун. Ошон негизинде пендечилик кылып, инсандык кылып, билип билбей кылган күнөөлөрүбүздү, чоң кылган жана кичине кылган күнөөлөрүбүздү, ачыктан ачык кылган, ошондой эле жашыруун кылган күнөөлөрүбүздүн бардыгын түп тамыры менен кечирген болсун. Чындыгында Аллах Таала мээримдүүлөрдүн мээримдүүсү, Аллах Таала ырайымдуулардын ырайымдуусу, Аллах Таала кечиримдүүлөрдүн кечиримдүүсү. Аллах Таала эзелтеден бар, анын башталышы жок. Аллах Таала ар дайым болуучу, анын аягы жок. Аллах Таала тирүү, ал эч качан өлбөйт. Аллах Таала ар дайым туруучу, ал эч качан нуктабайт. Аллах Таала ырыскы берүүчү, аны эч ким кайтара албайт. Аллах Таала мына ушундай улуу зат, Аллах Тааланын улуктугу чексиз. Аллах Таала качан, кайсыл убакта эмнени кандай каалаган болсо, дал ошондой кыла алат. Ошондуктан Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде өз сөзүндө айтат: "Estağfirullah, innallaha ala kulli şeyin qadir." Албетте Аллах Таала бардык нерсеге кадыр дейт. Чынында эле Аллах Таала бардык нерсеге кадыр. Аллах Таала кааласа жок жерден бар кылат. Аллах Таала кааласа бардан дагы бар кылат. Аллах Таала кааласа бүт бардыгын кайрадан жок кылат. Аллах Таала кааласа асмандан кар жаадырат, Аллах кааласа жамгыр жаадырат, Аллах кааласа мөндүр жаадырат, Аллах Таала кааласа эч нерсе жаадырбай дагы кое берет. Аллах Таала кааласа байды кедей кылат, Аллах кааласа кедейди бай кылат, Аллах кааласа падышаны кул кылат, Аллах Таала кааласа кулду падыша кылат. Ал ушундай улуу зат. Ошондой улуу болгон Аллах Таала хадиси кудисиде өз сөзүндө айтат: "Ани наби саллаллаху алейхи ва саллям кал Аллах азза ва жалла." Аллах Таала өзү айтат: "Ва иззати ва жалали." Мен өзүмдүн улуулугума, өзүмдүн ызаттуулугума касам ичип айтам дейт. "Inni la ajma'u ala abdi khawfayn." Men özümdün pendeme eki korkuunu eç kaçan toptoymun. Oşondayla wala aminayn, eki amançılıktı dağı toptoymun. Allah Taala kasam içip aytıp ata turmat tuğan. Ne üçün? Bul hakikat, bul çındık ekendigini bildiriş üçün. Biz adam balası kasam içet kaçan işenbey koysa da, işenbese oşanı işendirip anlık ekenini bilip de ölüp keteyin. Kerep koysa koşunam öltenip kessin deysin go. Mana dey veresin go. Allah hasonada muna uşunday işendiriş üçün ne deyt? Kasam içip aytar. Men ar bir pendenin yüreğine eç kaçan eki korkunu toptoymun. Oşondayla eki amançılıktı dağı toptoymun deyt Allah hasonada Allah. Man khafani fid dunya amantuhu fil ahireh. Allah Taala aytat: "Kim kaysıl pende bul dünyada menden korko turgan bolsa, men kıyamat günü anı amançılıkka saktap koyam, kıyamat günü hiç nerseden korkpayt." Azı surak bolat eken, ne oltur surak bolsa. Azı beyişke kirip tozokko bilet eken, ne olsa bölse. Anda korku sezim bolboy turmat tuğan. Emne üçün al bul dünyada korkkan. Bul dünyada al Allah'tan korkkan hormatı tuğan. Oşontan ahirette korku bolboy. وَمَنْ آمَنَنِي فِي الدُّنْيَا أَخَافْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Kimde bul dünyada korkpasa, Allah'tan, anda Allah Taala aytat: "Anı ahirette korkutamın" deyt. Dozokka salam, anı perişterimen azaptaymun, aga surak öte oğur bolat deyt hormatı. Oşontan albatta bugünkü cumadagı tema muftiyattan berilgen, bul Allah'tan korku jana
бейишти үмүт кылуу деген темада экен, урматтууган. Албетте ар бирөөбүз му'мин мусулманбыз, бардыгыбыз айтабыз, Аллахтан коркуш керек. Мен Аллахтан корком, Кудай деш керек, Кудайдан коркуш керек. Бардыгыбыз тилибиз менен айтабыз да, бирок кантип коркобуз айта албайбыз анычы. Бардыгыбыз айтабыз, Аллахтан корком, коркуш керек дейбиз, бирок кантип коркосоң айта албайбыз да. Неге? Биз анткени динден ушунчалык алыстап калдыкпы? Же деги эле динге көңүл бурбай калдыкпы? Мына ушундай деңгээлге түшүп калдык. Өзүбүздү гана өзүбүз мактап калдык. Өзүм кароолугу менен жүрөгүм таза, душаң таза болсо болду дей. Сөзсүз намаз окуш керекпи? Сөзсүз мечитке барыш керекпи? Баргандарды көрүп атабыз го, сакал койгондарды көрүп атабыз го. Деп эле эмне кылып калдык? Кемчилигине карап калдык да, урматтуу тууган. Ошондуктан Аллахтан корком дейбиз, бирок кантип коркомду билбейбиз да. Az bardıq Allah'tan korkam. Boptur, işendim. Kandık korkos. Kim aytalat? Hiç kim aytalbaydı da. Emnege ankeni korkunun türü köp. Azı sıtka çıktınız, pay, dua et öyle çoçup gittiniz ha. Korktunuz, Allah'tan üşündüp korkos bu. Ya varsanız koşunağından torpaktoy bolgan iti var iken boşanıp ketdi. Sizge karap jönöp kaldı. Ket ile ket. Doğuşunuz özgörüp ketdi. Jok daratınız sınıp ketdi. Taştap payle ne kılma paypastap kaldınız. Ya munda itti attırış gerek. Baylap koyboybu dep uşunçalık dengelde ne kılınız? Korktunuz da. Allah'tan üşündüp korkos bu. Kantip korkos? Ayta alбай kaldı hurmatlı tuğan. Oşontan Ali raziyallahu anhu aytkan Allah'tan korku kanday bolat dese al-havf takva degen korku. Negizi takva dep koyuyoruz. Allah öte takva dep. Takva degen ne degen dese aytat al-havf minel jalil vel amalu bit tanzil vel riza bil qalil vel isti'dad li yawmir rahil. Haza huwa takva. Allah'tan korku takva degen kimken? Al-havf minel jalil. Allah'tan korku Allah'tan hükümünü atkarуу menen bolat hurmatlı tuğan. Albatta misal verse körak jakşırak düşünöz. Az bardığız erkeksiz, bardığız erkeksiz üylөнгөнсүз hurmatlı tuğan. Ayalыңız aytты, magazinden samın ala kel dedi. Alp barbasanız koldan ne keledi? Nan ala kel dedi. Makul dep koydunuz, alp barbasanız ne kıladi? Hiç nese kıla albaydı. Bирок alp barasız da. Alp barasız bирок. Boptur, boydoqsiz birөө менен жаңы таанышып калдыңыз. Түнгі saat 12'de kel dedi da. Барбай койсоңуз не кылат? Эч нерсе кыла албайт. Бирок барасыз да. Барасы чыкпай койду. Чыкпай койду 12'дечи. Бирок дагы да эртең кел мында болбой калса, эртеси дагы барасыз да. Неге урматтуу тууган? Барбай койсоңуз не болот? Тарынып калат, андан кийин сиз менен сүйлөшпөй калат. Ошонон коркосуз да сизчи. Urup koyuşundan, tayak jeyişinden siz de türmöge kamap koyuşun anısından korkpaysiz. Manga süylöbe kalat, manga tarınıp kalat, başka jigit menen süylöşüp ketet. Bol deyim, bara beresiz dagachı. Түнгі saat 2'de dese dele, teresinden bir karap koysa da, karadı dep koyup dele otur beresiz da. Nege hurmat tuğan? Anı siz jakşı körösüz, anı siz süyösüz, tarınıp karısından korkosuz hurmat tuğan. Allah'tan korku dal mına uşunday boluş gerek da. Namaz okuyup koysanız hiç neyse kılbay, şap ötürdü, canına şapatbaydı. Bir nakaut ketire koybaydı. Sırazda apap türmöge takap durdu, rızkı berbeyle, açkadanla kaldırıp koybaydı hurmatı tuğan. Albatta Allah narazı olup kala tuğan. Namaz okuyasanız, oruza karmayasanız, meclitke kelbeseniz, jakşılıkka çakırbasanız, jamaattan kaçırbasanız, Allah sizden narazı olup kala turgan bolsa ne kılat? Kıyamat günü karabay koyuyordu. Beyişke kirgizbey koyuyordu. Mına uşunan korku da hurmatı tuğan. Mına uşunday korku. Al-havf minel jalil. Vel amalu bit tanzil. Takva degen mi? Kur'an'a amal kılışlık. Allah Teala qaysı neseni adal degen adal dep jeşlik, içişlik, kiyişlik. Qaysı neseni aram degen ana aram dep kaçışlık. Mına oşol Allah'tan korku belirsin. Var riza bil qalil. Allah Teala sizge kançalık dünya verdi, kançalık mal mülk verdi, kançalık jakşılık verdi. Oşoga razı boluşluk. Men kaçan uşunda үйдө жашаймын, men kaçan tiginde maşina aydаймын, ушинтип эле жүрөрөмбү, tiginde 10 bukası var eken, mende biri dele жок, tiginde ушунча уyu, ушунча koyu var eken, nege mende жок. Deyişlik urmat tuğan, bul Allah'tan korkpaşlık alıp gidet. Hanım ne kıladet? Allah hasanata, var riza dil qalil, kançalık bar sizde. Oşonçaga razı bolup şükür kılay turgan bolsanız, takva de bunu şuna dedi. Emi urmatu al istidad ila rahil. Akırgısı kıyamat günüge. Demek ölümge dayardanı. Ölümge dayardansa bıçaktарды koyup anan jipterdi narmani bir asıla tur. Jok urmatı tuğan. Namaz okup, dua kılıp, günöden alыстап, tövbe kılıp, kechirim surap, dayardanışlık. Mına uşunu takva dep koyuyordu.
Мына ушуну Аллахтан коркуу деп коет. Качан ушуну кыла турган болсоңуз, Аллах Таала сизге бейишти даярдап койгон. Аллах Хасанда Кур'ан-ы Каримде айтат: "Фафирру илаллах". Не кылат? Аллах Валлаху яду иля дариссалам. Алла Таала силердин бардыгыңарды тынчтык коргонуна чакырат. Бейишке чакырат. Бейишке келгиле. Бүгүн сиздерди бакты адамлар келет деп чакырды да. Эртерээк келдиңиз, мындай болот деп келди да. Аллах Таала өзү чакырат да. Силер бейишке келгиле. Кандай абалда? Фафирру илаллах. Аллага шашкан абалда келиңиз. Батпай каласыз, эшикте калып кетесиз, сыртта калып кетесиз, кечигип каласыз. Ошондан шашылып келгиле деп Аллах Таала өзү чакырат, урматтуу тууган. Буга эми эмне кылыш керек? Ар бир адам аракет кылыш керек. Эми Аллахтан корком дегенде Абулей Самарканды рахматуллаху алейхи айтат, Аллахтан корккан адамды кандай билесиң десе, ал адамда фи саб'аташия 7 нерседе билсең болот дейт. Алладан корккан адамды 7 нерседен билген. Биринчиси тилиден билген. Ал тилинде жалган сүйлөбөй калат, гыйбат кылбай калат, ашыкча пайдасы жок сөздөрдү дагы сүйлөбөй калат. Анан ал тилини зикир менен алек болот, же Кур'ан менен алек болот, же илим менен алек болот. Ушундай адамды көрсөң, билгин, бул адам Аллахтан коркот экен деп. Жалган сүйлөбөй атат. Түшүндүңбү? Жалган айта албайм мен, кой. Деп атат. Ошол эле учурда бирөөдү гыйбаттабай атат. Жамандабай жатат, урматтуу тууган. Гыйбат ушактабай жатат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын Айша энеси менен отурганда бир узун бойлуу аял бар экен, кирип кайрадан чыгып кеткенде Айша энеси ана сөйлөгөндү карады да, боюну карады. Деди пайгамбар айтты, гыйбат кылдың, анын этини жебегин деди. Деди Айша, мен акыйкатты айтып атам да. Анлык бой узун экен де. Кечине кодек болсо экен, андан ой бойнугуну какшыган жокмун. Анлык ачыгын айтып атам. Дегенде пайгамбар айтты, мына ошол өзү ушактаган болот. Мына ошол өзү гыйбат болот деди. Туура эмес айта турган болсоң, анда бул домат болот деди да. Бою кичине эле баланы өтө бою узун ал любой жерге жетип алат дей турган болсоң, бул не кылган? Домат кылган болот экен да. Анық семиздігіні қара десең, анда бұл некен? Ушақ болады. Қап қарыкен, анан чорнилігіні қара десең, бұл ошол ушақ болады екен да. Ушыл ғибат болады, урматтуу тууган. Ошондон Аллахтан корккан адам ушуну кылбай калат, анан не кылат? Ашыкча сөздөрдү сүйлөбөй калат. Ошондон урматтуу туугандар, ар бир адам өсүш үчүн чөйрөнү өзгөртүш керек, чөйрөнү көбөйтүш керек. 15 жаштагы бала 25 жаштагы балдар менен бирге өсүп чоңойгон болсо, анын түшүнүгү, анын кургузору бардык 15 жаштагылардан жогору болот. Анын классташтардан жогору болот. Келип сүйлөгөн, андай кылыш керек, мындай кылыш керек деп биздикилер не коет, таң калып, чоң атамдай сүйлөйт го бул деп, киши баш деп коет да. Неге? Алардын кургузору жетпей дагы, урматтуу тууган. Эми караң, кайсы адам китеп менен өтө көп алек болгон болсо, анын кургузору китеп окубаган бардыгыдан жогору болот. Ошондон айта берет, силер кемчонтойсуңар, силер түшүнбөйсүңөр, сабатсызсыңар деп элечи. Неге? Калгандардын өзүгө теңегиси келбейт да. Эми кимдин байланышы Аллах жана анын элчиси пайгамбар боло турган болсо, мындай түшүнүк эч жерде болбойт. Мындай кургузор дагы эч жерде болбойт, урматтуу тууган. Ошондуктан сиз кургузоруңду, түшүнүгүңүздү өзгөртөм десеңиз, көбүрөөк Куранга, көбүрөөк хадиске байланыңыз, Аллах менен байланышыңыз аракет болуңуз. Андан урматтуу тууган, классташтар менен эле бирге жүрө бергенде чөйрөңүз өспөй калат. Баягы эле качан отурса баягы эле темада. Билесиңби, сен 11-ci класс анан-тона мындай кылып койбодуң, ооба деп кат куруп күлөчү. Кийин барсың эле, билесиңби, ден улак барганда деп татона ошондо сен татпай койбойсуң, анда ошондо кармай койгондо мен мындай кылмакмын десе. Ооба, сен постоянно ушундайсың. Бир эле темада качан бир жерге топтолуп отурган болсо, сөздөн сөз чыгып, жанагы эле тема козголо берет, жаңыдан сөз болбой турмат турган. Ошондон чөйрөнү өзгөртүшүм, мындай ашыкча нерседен алыс боло турган болсо, мына ушул адам Аллахтан коркту деп эсептелинет. Эми бир зикириле Аллах Тааланы көбүрөөк эстейт. Кайсы жерде отурса субханаллах, алхамдулиллах, Аллаху акбар, ла илаха илlallah. Ушуларды көп айтышлык, бул Аллахтан коркунун белгиси. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтат: "Ала би зикриллахи татмаиннал кулуб". Эй инсандар, кулак төшөп угуп алгыла, Аллахты эстөөдө жүрөккө тынчтык келет дейт. Кудайга шүгүр, азыр шүгүрчүлүк кылышыбыз керек. Өтө шүгүрчүлүк кылыш керек. Өтө сонун заманда жашап атабыз.
Құдаға шүгір, біріміз дағы қаттуынан жебей қалдық, Сіз емес итіңіз дағы жебей қалды ғой. Issық суға жібітіп беріп атасы. Құдаға шүгір, мұрдағыдай жөө баспай қалдық. Сіз емес уюңыз дағы баспай қалды да. Мұрда жайлауға айдап шығады еле, қазір портергеле жүктеп алып таштап келіп отабыз. Құдаға шүгір, жамақ киім кийбей қалдық. Мұрда бүтіндей камера болчу, тизең, көкірөң бардық жеріңче. Шүгір қылышыбыз керек. Ошондон Аллахты көбүрөөк эстешибиз керек, урматтуу тууган. Аллах Таала бүгүн эми караңыз, Құдаға шүгір, байлыгыбыз бар. Кыргызда жакшы сөз бар, кедейди көчкөндө көр дегенчи. Азыр мен кедеймин дегенди көчүргөндө бир КамАЗ толо жүгү чыгат да. Дагы эле бир нерсени көтө, мынандай эле жүктөп кой, бир отоло кетип калсын. Башка эмнен сүйлөшмө келем депчи. Құдаға шүгір, байлыгыбыз бар. Бирок берекеси калбай калды да. Берекеси калбай калды. Құдаға шүгір, илимибиз бар, бардыгыбыз эле билем деп калдык, Ооба өткөндө давачылык келгенде айткан, ооба имам сап айткан, билем деп калдык. Бирок амал кылбай калдык да. Құдаға шүгір, бардыгыбызда иманыбыз бар. Бирок урматтуу тууган, толук ишеним калбай калды. Эми ошондой болбош үчүн не кылышыбыз керек бардыгыбыз? Шүгүрчүлүктү көбүрөөк. Караң, байлык бар, бардык нерсе жетишерлүү, бирок жүрөктө тынчтык жок да. Жатарга үйүңүз бар, Құдаға шүгүр, төшөгүңүз бар, кийерге кийим бар, бардыгы бар, бирок не кылат, дагы эле бир нерсе жетишпегендей. Неге? Жүрөктө тынчтык жок. Ал болуш үчүн Аллах Таала ошону айтып атат. Ала би зикриллахи татмаиннал кулуб. Ой инсандар, кулак төшөп укула, Аллахты эстөөдө жүрөккө тынчтык келет. Аллахты кандай эстейсиз? Субханаллах. Алла Таала бардык айыптардан таза. Башканы карабай эле коюң, өзүңүздү караңыз. Карачы, алхамдулилlah, Алла Таала ушунун бардыгын берди. Тырнагың өсөт, бирок бармактарың, банжаларың өспөйт, Элестетиң тырмак өскөн сайын бүлдүлө өсө берсе. Каяка кимге кыртырып келесиз? Атты такалагандай такалатасызбы? Кандай кыласыз? Мына ушундай урматтуу тууган, чачыңыз өсөт, кашыңыз өспөйт. Ушуларды карап туруп эле шүгүрчүлүк кыла бериңиз. Ушуларды карап көбүрөөк эстесеңиз, аран жүрөккө тынчтык келет. Жүрөккө тынчтык келгенде эмне болот экен урматтуу тууган? Жашоо болсо 5 болот, бар болсо 5, жок болсо 15. Ошондо пайда болот урматтуу тууган. Так, биринчиси некен? Тилиден жалган сүйлөбөй кылат, гыйбат кылбай кылат, ашыкча сөздөр сүйлөбөй кылат, балким зикирди көбүрөөк кылат, Куранды көбүрөөк окуйт, илимди көбүрөөк ала баштайт. Чын-чыныгы келгенде көпчүлүгүбүз Куран окуганды билбейбиз. Бирок бардыгыбыздын үйүбүздө Куран бар да. Чоң атамдан калган ыйык деп коюп турат, бирок чаң басып калды да, урматтуу тууган. Ошоду алып окуйлу. Макул, көбүнчөсү жаштар экен, азыр аракет кылайлы. Аксакалдар тил катпайт. Макул, бир аз жаш өтүп калганда өзүңүздү алдабаң, тилим катып калыптыр, анан болбой жатат. Жок, тил катпайт. Эгер чындап эле тилиңиз катса, мананы сөккөндөн катыш керек эле да. Ийиниң деп айта албай калышыңыз керек. Энең азы таксы болбойт экен. Эне карылык, тил келбейт. Жаш болгондо шатыратып сөкмөкмүн деп, Сөккөндө тилиң келбей калыш керек да, урматтуу тууган. Азыр эми сөккөндө патыратып эле сөкүп салып атпайсызбы, Эми келип Куран окугандан тилиңиз келбей калабы? Ошондон өзүңүздү көбүрөөк тарбиялаңыз. Экинчиси урматтуу тууган, айяхафи фи амр батнихи. Аллахтан корккон адам каягдан билсең болот, курсагыдан билсең болот. Кандай курсагыдан? Фала ядхулу батнаху илля тайибан халалан. Ал демек адалды гана жеп калат дейт, урматтуу тууган. Адал гана жеп калган адамды билиңиз, бул Аллахтан коркот экен депчи. Билип коюң, дин каяка карап өсө турган болсо, дүйнө ошого карап өсөт. Дин эч качан дүйнөнү карап өспөйт. Дүйнө динди карап өсөт, урматтуу. Караң, Кудайга шүгүр, бир аз даватка чыгып, сакал коюп, аракет кылып, адал жеш керек экен деп калдык эле, дүйнө ошо жака карап өстү, Адал кафе, адал бильярд, halal taksi, halal kalbasa baştaldı го. Nege urmаттуу? Барлыгы сурап калды да, halal эс. Киресең, орус сатуучу болсо да halal эс десең, алда түшүнчүмө нет деп кой да. Кеткенден кийин сурады, halal эмне депчи. Анан эте бул мусулмандар halal жейт деп калды. Болду, halalдар башталды да. Бирок тамашалап, жумуртканы дагы сурайт экен да. Жумурткаңыз halal бе десе, алдагы тамаша экен, ооба дейт экен да. Тоқтары хижап кет дейді екен да. Мына күлөшү болот экен ошондой токтор, ошондой күлөшү штам менен жүрөт. Короздорум таксыр азан айтат дейт экен да. Неге урматтуу тууган? Бир аз эмне болуп калды? Адал жеш керек экен деп адалга аракет болуп калды. Андан кийин ошол жакка карап өсө баштады.
Билесизби, Бишкекте Көкжар деген айыл бар. Ошол жерде 3 күндүк даватчылар бар экен, ошого кичине сүйлөп берип коюңуз деди, намазкана деди. Макул деп анан мечит чоң билем. Намазкананы издеп барсам, мына мечиттин үстүндө су турат го. Ошондой турган экен, ошол жерге бардым. Намазкана ошол экен деп барсам, эч ким жок да. Кирип бир катар такылдасам, бир бала чыкты. Даватчылар барбы десем, жок дейт. Бул жерге келген жокпу десем, жок дейт. Бул жер намазканабы десем, жок деди. Анан эмне үстүндө турат го десем, көз ачыктын үйү экен да. Неге адамдар ушундай жерге көбүрөөк кирип атат? Ушундай бар, кубасы бар дегенсиз. Бул жерге да көбүрөөк кирсин деп туруп, ошону коюп коюпту да, урматтуу тууган. Ошондуктан не кылат экен? Такванын белгиси бул не жей баштайт? Адалды жей баштайт, урматтуу тууган. Үчүнчү белгиси фала янзури илал харам, арам нерсеге карабай калат экен да. Арам нерсеге карабай, көз сактайт экен, урматтуу. Ана кимдин кызы экен, ана кимдин келини экен дебестен, түшүндүңбү? Не кылат? Көзүнө сактап калат. Бул Аллахтан коркуунун, бул таквалыктын белгиси. Ошондон аалымдарыбыз айткан, я Алла, эки нерсе бар, өтө жакшы нерсе. Эки нерсе бар, андан дагы жакшыраак. Эки нерсе бар, өтө жаман нерсе. Эки нерсе бар, андан дагы жаманыраак. Биринчи, жаштардын динге келиштиги өтө жакшы нерсе. Машалла, жаштайдан келип, мешитке келип, Куран окуп, айтканыңды кылып, боптур макул байке деп чуркап айткан кылат, бул өтө жакшы нерсе экен да. Ал эми аксакалдардын динге келиштиги андан дагы жакшыраак дейт. Карыган аксакалдар келип отурса, машалла, аксакалдар төрүнүн көркү, карысы бардын ырысы бар. Аксакалды карап жаштар эмне кылат? Ошону карап өсө берет. Кой деп тартынат, айыгат, урматтуу тууган. Бул өтө жакшы нерсе. Экинчиси, кедейдин берешен болуштугу өтө жакшы нерсе. Кедейдин берешен болуштугу. Кедей бирок сурасаң эмне кылат? Өзү макул, сен бербечи, ана мен эптеп таап алайын дейт. Берешен боло берет. Ал эми байлардын берешен болушлугу андан дагы жакшыраак дейт. Неме бар, нормальный берет да. Ушул нерсени тескерисин айтат, эки нерсе бар, өтө жаман нерсе. Эки нерсе бар, андан дагы жаманыраак. Биринчиси, жаштардын бузулушлугу өтө жаман нерсе. Жаштайдан эле кыздарга барып, денесин сатып, ата-энеси менен урушуп, айтканын кылбай, компьютерге качып кетип, өтө жаман нерсе. Ал эми карыган аксакалдын бузулушлугу андан дагы жаманыраак дейт. Карысы да ана кимдин келинкен, ата карыдыңыз го, карыга мен жүрөк жаштап алам, сен түшүнбөйсүң. Жок, эч кимге жакпай турган нерсе экен да, урматтуу тууган. Ошондуктан не кылат? Тооба кылат. Экинчиси, я Алла, байлардын текебер болушлугу, байлардын бой көтөрүшлүгү өтө жаман нерсе. Ал эми кедейдин текебер болушлугу андан дагы жаманыраак да. Байго эми машинасына, үйүнө, акчасына таянат. Кедейчи ар кап, эч кимге жакпай турган нерсе, урматтуу тууган. Ошондуктан не кылайлы? Аллахтан коркууну мына ошентип, төртүнчүсү айтат, ай яхафу фи амрiyatihi. Экинчиси, колудан не кылат? Коркуп калат. Такванын белгиси. Колу бирөөдүн буюмун албай калды. Арам нерсени кармабай калды. Уурдабай калды. Мына ошондой боло турган болсо, билиңиз, некен? Бул Аллахтан коркот деңиз. Бешинчиси, ай яхафу фи амри кадамайхи. Бутудан билип калдың. Ал күнөөгө баспай калды. Аллахтан коркуп калды. Жүр барып келбейли, тигин тоноп келбейли, уруп келбейли, уурдап келбейли, жулуп келбейли. Жок. Чакырып атат, өзү көз кылып атат. Жок, мен Аллахтан корком. Мына ошол Аллахтан коркот. Ва садис, алтынчысы, ай яхафа фи амри калбихи. Чын жүрөктөн Аллахтан корксун. Васаби айякуна хаифан фи амрин таатихи фажал таата халисан ливажиллах. Жетинчиси, ар бир кылганды Алла үчүн кылсын. Макулбу? Инсанды карыз кылуу үчүн. Мен бүгүн жардам берсем, эртең жардам берет. Мен бүгүн конок кылсам, эртең бул дагы конок кылат. Бүгүн мен бу той кылды, кошумча кошсом, эртең менга дагы кошот. Анда бул урматтуу тууган некен? Аллахтан коркуу эмес, балким инсанды карыз кылуу. Элимне дейт деген нерсе пайда болот, урматтуу тууган. Ошондуктан ар бир Аллахтан коркууну эми караң. Абулей Самарканды рахматуллах алейхи айтат: "Ман амина хасаната яхтаж ила хафи арбата ашия." Ким жакшы иштерди кылса, ушу жети нерсе бар экен бир адамдачы. Алладан коркуу бардыгы, жалган сүйлөбөйт, ушак айтпайт, арам жебейт, уурдабайт, бардыгын өзүнө ордо кылат, жакшы амалды кылып атат. Ошол жакшы амалды кылып, даватта жүрүп, мечитке келип, имам болуп, дамылла болуп жүргөн адам төрт нерседен корксун дейт.
Жақсылықты иш қылған адам 4 нәрседен қорқсын. Қайсы нәрседен? Емі қараң, жақсы соғып, жұмаға келдіңіз, жұма намаз оқып атасыз, ошол оқығанда 4 нәрседен қорқышыңыз керек екен да. Жақсы иш қылғанда 4 нәрседен қорқып қыла тұрған болса, жаман иш қылған адамдың абалы қандай болды дейді. Күнә қылған адамдың абалы қандай болады тұрматы туған. Ошол не қылсын? Бірінші, хауф адамыл қабул, намаз оқығаны келдіңіз. Бірінші қорқу болсын, қабыл болбай қалбасын деген қорқу болуш керек екен да. Қабыл болбай қалады. Ошондон менки қабыл бола тұрған деңгээлде оқушум керек. Неге? Аллах Таала Маида сүрөсүнүн 28 аятында айткан: "Иннама ятақаббалаллаху минал муттақин." Аллах Таала тақуалардың ғана ибадатыны қабыл қылат деген да. Бүгін дамала келді дегенде эле келдіңіз, ертең кетті болды, келбей қалдыңыз. Намазыңыз қабыл болбай қалат, урматтуу туган. Неге? Ол келеби, келбейби қызықтырбайды сізге. Ооба, келді башқа мешітке барсаң, бұл жаққа келдіңіз, мен угуп алып, дагы алдыға жылайын деген болсаңыз, анда өтө жакшы нерсе. Барып неге айттыр, неге чакырыптыр, эмне болот экен, бир нерсе береб экен деп келген болсаңыз, аз жума окудуңуз, аныңыз текке кетип калат, урматтуу туган. Экинчиси хауф рия, ел көрсін дегенден сақтану оқыңыз. Неге? Аллах Таала Құран-ы Кәрімде Байина сүресінің 5 аятында айтады: "Ва ма умиру илля лиябудуллаха мухлисина лахуддин." Жалғыз Алла үшін ғана ибадат қылыш үшін бұйырылғансыңар деді. Алымдар өз айтады, силер ихлас, ел көрсін үшін қылбағыла, ихлас үшін, Алла үшін ғана оқуғыла. Ошол Алла үшін оқышты силер қойшыдан үйренгіле дейді. Алымдардан үйренгіле деген жоқ. О даватчылардан үйренгіле деген жоқ. Кімдерден дейді? Қойшылардан үйренгіле дейді. О қой қайтарып жүрсе, о тоғда жүрсе, несін үйренесің оның? Десе, аларда ел көрсін деген нәрсе жоқ екен да. Ошондой эле қошқор қарап тұрады, жақшылап дәрет алайын деп, мынаны деп албайды екен да. О бұқа тиктеп тұрады деп, қыраат қылып эле. О қарап тұрабы, қарабай тұрабы. Не дейткен? Молда білгенін оқиды, қарға тапқаны чоқиды деп, білгенін қылып еткеннен қайттап қуып кете береді екен да. Силер мына ушундай кылып үйрөнгүлө дейт. Азыр жаныңызда бирөө жакшы бир адам келип калды, ого түп-түз туруп, ошого көзүнчө көбүрөөк окуйын деп көбүрөөк сазы. Жок, урматтуу ан. Канчалык деңгээлде билесиз? Ошончолук деңгээлде. О алдыңда ким карап турат, онусы кызыктырбайт. Ошондой окусаңыз, анан кабыл болот, урматтуу туган. Үчүнчүсү хафут таслим ал хифз. Сен амалды кылдың, көп сооп кылдың. Бирок ошону сактап кала аласыңбы, сактап кала албайсыңбы? Ошондон коркуңуздар, урматтуу туган. Ошондон коркуңуз. Себеби Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде Ан'ам сүрөсүнүн 160 аятында айтат: "Ман жаа бил хасанати фалаху ашру амсалиха." Кимде-ким бир эле жакшы ишти алып келсе, ага 10 эсе кылып көбөйтүп беребиз дейт Аллах Субхана Таала. Эгер чыныгы ихлас менен болсо, 700 иштеге чейин. Залика фазлуллах ю'тихи ман яша. Бул Аллахтын фазилети. Кимге канча калса, ошончо бере берет. Максат инсан өзүнө ихлас болуш керек. Ел қарап тұрады, ел көріп. Жоқ, жақсы амал қылыш өте оңой, өте жеңіл. Бірақ сақтап қалыш қиын. Біз рия қылғанды жақсы көреткенбіз да, елге айтқанды жақсы көреткенбіз. Өзгөчө давата жүргенде тахажжуд оқисың да, тахажжуд оқып алып тұр, онан аны оқығанда өзі мен ақырғы тұрыппын, бардығы оқып бүтіп тұр, мен неде қалыппын деп оқыш керек еле да. Бірақ бізде андай жоқ та. Оқып бүтіп алып тұр, онан машварада отырғандағы, сіз тұрғанда саат қанша еле? Saat 2'de turdunuz ha? Ben 1:30'da turdum öyle da. Al ne degen? Biz ekөөz turup okuduk, sen turbay kaldыңар деген да. Hiç kim bilmey kalsa dağı aytkanды жақсы көрөт экенбиz да. Муну эл көрсүн, рия деп коет, урматтуу туган. Ушундай нерседен алыс болушубуз керек. Төртүнчүсү, Аллах Тааладан башкадан коркууну сактаныш керек. Allah'dan gana korkunuz matuğan sizden Allah Teala Kur'an'da ayet Hud suresinin 88. ayetinde ve ma tevfiki illa billah aleyhi tevekkaltu ve ileyhi unib. Allah Teala kimge mümkünçülük bergen bolsa, kançalık mümkünçülük bergen bolsa, oşal adam gana ibadat kılalat, oşal adam gana Allah'tan hükümünü atkaralat. Kançalık bergenimiz oşonçoluk ile. Oşontan hurmatı tuğan, ne kılavuz? Bardığız Allah'tan korkup, jalpı beyişte hareket kılaylı. Vakit degen uşundayken hurmatı tuğan. Beyiş, Allah Hasan'da Kur'an-ı Kerim'de aytkan, kenendigi asman menen jeri çelik degen beyişti çi.
kenendigi. Uzunluğunu aytkan emas. Mına meçitin uzunu kança? 11. Turasıçı? 10. Kenendigi 10 eken da. Uzunluğu 11 eken. 1 metr neken? Uzun bolot da. Allah Taala beyiştin kenendigini aytkan. Asman menen jer içelik degen. Uzunluğunu aytkan emas. Nege? Jer betinde аны салыштыра турган нерсе жок экен да. Аны салыштыра турган манандай дейин турса жок экен урматтуу турган. Пайгамбарыбыз айтат, бейишке эң акыркы кирген адамга асман менен жерге 10 эсе келе турган үлүш берилет деди. Эң акыркы кирген адамга урматтуу. Асман менен жерге 10 эсе келе турган үлүш берилет. Муну неге айтып атам? Ичиңизди таарытпайлы, макулбу? Бардыгына чакыра бериңиз. Бүт бардыгыбыз батып кетебиз урматтуу турган. Анан батып алып ал жакта да кошуна болуп калса кандай болот дей бербең, макулбу? Кенен ойлонбой чакырыңыз урматтуу. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, бейишке киргенден кийин каалаган нерсеңди кылсаң болот. Анан пайгамбарыбыз айтат, бейишке кирип бир адам Аллах Тааладан уруксат сурайт экен. Алла, мага уруксат бериңиз, мен дыйканчылык кылайын депчи. Макул, каалаганыңды кыла бер. Десе анан не кылат? Бир заматта эле дыйканчылыкты кылып, түшүмдү тоодой кылып үйүп салат. Десе Абу Хурайра разияллаху анху айтып атат. Аллахтын элчиси, ошо киши Мадиналык болсо керек депчи. Неге десе, Меккеде дыйканчылык жок, Мадинада дыйканчылык бар. Ошолор сураса керек деп атат да. Балким сиз дагы сурап калышыңыз мүмкүн. Мен ушундай кылсам болобу депчи. Ошондон урматтуу тугандар, Аллах Субханаху коркуп, өкүмдөрүн аткара турган болсок, Аллах Субханаху ар бирине не кылат? Берекени кошуп берет. Аллахтан коркуу 5 убак намазды калтырбай окуш. Ар бириге Аллах Таала сыйлык берген. Пайгамбарыбыз айтат, ким багымдат намазын калтырбай окуп жүрсө, эки дүйнөдө ырыскысыны кем кылбаймын дейт. Бул дүйнөдө дагы ырыскыңыз кенен болот, эч кимге муктаж болбойсуз, эч кимден суранбайсыз. Ахиретте дагы болбой турматат. Ошого мисал келтирип айтат. Койду караң. Кой. Бир жылда канча туат? Бир эле туат, Аны союп жейсиз, конокко соёсуз, тойго апарасыз, базарга апарып сатасыз. Бирок ошондой деле көп да. Эми итти караң. Ит бир жылда канча туат? 2 жолу туат. Тууганда 7-8 патыратып салат, Бирок аны союп жебейсиң. Тойго жетелеп барбайсың. Мына итти кайга байлайын деп, Конок келсе аны менен сыйлабайсың, урматтуу туган. Бирок дагы деле аз да. Эмне үчүн? Анткени кой кыргыздын баягы куптандан кийин уктаң деген сөзү бар го. Ошого амал кылып куптандан кийин уктап, багымдат убагы киргенде туруп, Аллахты эстеп, зикир кылып, кепшенип жатат экен да. Болду, буга ырыскы берилди, буга береке келди. Эми ойлонбойт, союп жесе да тойго барса да ойлонбойт, көбөйүп кете берет. Ит өз аты менен ит экен да. Түнү менен үрүп, жүрүп, таң атайын дегенде багымдан намаз келерге жакын уктап калат экен да. Ырыскы бөлүнбөй калды. Эни 10-11де туруп алып, ушунчалык аракет кылат экен. Көбөйүш керек, иштеш керек деп аркасынан толтура күйүп алды, эстип алып, көчөмө-көчө жүрүпчү. Уялбайлы, иштеш керек деп элечи. Ошондой деле көбөйбөйт экен да. Неге? Анын ырыскысы жок, урматтуу туган. Ошондуктан албетте машалла сиздерде мен ишенем, Аллахтан коркуу сыфатыңыздар бар. Ошону дагы бекемдеп, бейишке аракет кылайлы. Бардыгыбызга Аллах Таала өзү мүмкүнчүлүк берсин. Ва ахири давана анилхамдулиллахи раббил аламин. Я Рабби, айтылган сөздөргө амал кылышка толук жардам бергин. Бүткүл мусулмандарды дин менен кабыл кылгын. Бүткүл мусулмандарды калган адамдардын ислам динине киришине себепчи кылгын. Эч качан ислам дининен чыгып кетишине себепчи кылбагын. Бир рахматке.